Өткөн жылда өлкө боюнча 119 өнөр жайышканасы ачылып, анда 8.000ден ашык жаңы жумуш орундары түзүлүп, тартылган инвестиция $715 миллион ашты. Ички муктаждыктардан сырткары товар экспорттоп киреше табууга да өзгөчө көңүл бурулуп, тармак бул жылы негизги 3 багыт боюнча иш алып бармай болду. Айыл чарба жана тамак аш продукция биринчи багыт, экинчи багыт бул кийим түйгү тармак, үчүнчү багыт бул өндүрүш продукция. Бирок мындан тышкары биз 2026 жылды ичинде бир нече иш чараларды караганбыз. Бул кызматтар боюнча бул IT жана башкалар. Акыркы жылдары Кыргызстан дүйнөгө ажайып табияты менен таанылып, туризм тармагы экономикадагы кирешелүү булактардын катарын толуктады. Дүйнөлүк ири компаниялар кызыгып, ири долбоорлорду ишке ашырууга салым кошууда. Көл менен тоо туризминен сырткары экотуристтерди жана активдүү саякатчыларды тартуу үчүн глемпинг системасы жолго коюлду. Натыйжада туристтик локациялар Ысык көлдөн сырткары 7 облустун ар бир районунда аныкталды. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, жергиликтүү дестинациялар менен дагы иш чаралар болуп турат. Ошол иш чаралардын алкагында ар кандай сунуштар келип турат. Бир туристтик долбоорлорду каржылоо маселеси, бул жагынан дагы биздин фонд азыр дыкат карап, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана айрым жарандарыбызды дагы каржылоо маселеси каралып турат. Экономиканы көтөрүүдөгү негизги маселе тармакты санариптештирүү, маркетплейстерге караштуу логистикалык инфраструктура, электрондук коммерция, ишкерлерди санариптик бизнеске тартуу боюнча бир катар иштер жасалды. Дүйнөдө жалпы сооданын басымдуу бөлүгү электрондук негизде жүргүзүлгөндүктөн санариптештирүү экономиканы көтөрүүдөгү негизги аракетке айланды. Чакан орто бизнести колдоо жагынан дагы иштер каралган жана ошо мамлекеттик башкаруу жагынан бул ушул муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн процедураларын жөнөкөй кылуу, андан тышкары ушул мамлекеттик стратегиялык пландоо жагынан жана башкаруу жагынан иштер каралган. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышып, экономиканы өнүктүрүү, тышкы соодадагы мүмкүнчүлүктөргө токтолуп, өлкөнү транзиттик багытта пайдаланбай хаб жаатын актап, Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге сатылган товардан өлкө алгылыктуу пайда көрүшү керек деген тапшырма койду. Ошондой эле товар ташылган аймактарда ишкерликти өнүктүрүп, элдин жашоосун жакшыртуу жолдоруна да токтолду. Биздин мамлекет транзиттик мамлекет болбош керек, биздин мамлекет хаб мамлекет болуш керек. Биздин мамлекетте уже жөн эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу жол турулуп атат. 2030-31 жылы бүтөт. Жөн эле транзит эмес, бул жерде бизде түшүш керек дагы кошумча кандай бир нак кошулуп, бул жерде переработка болуп, каласа балыкчы аркылуу чыгып кетсин, каласа поезд жол менен, каласа аба каттамдар менен, каласа автомобилдик жолдор менен чыгып кетишет. 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы иштеп жатат. Анда бийик тоолуу, жетүүгө кыйын болгон чек арага жакын аймактарды өнүктүрүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин жана муниципалдык кызмат көрсөтүүдөгү базалык реестрди түзүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү юридикалык жеке жактарга аутсорсингке берүү тартиби иштелип чыгат. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.